Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, кутмандуу күнүңүздөр менен парламент радиосу күнүнүн тартибинде программасы менен оодо. Жогорку кеңеште комитеттер караган маселелерге кайрылган отурабыз. Анын ичинде кайра иштеп чыгууга жөнөтүлгөн мыйзам долбоору дагы бар. Тактай келгенде банктык аманаттарга тиешелүү болгон мыйзам долбоорунда бир топ сын пикирлер, сунуштар камтылды. Ал багытта маалымат алуучу студияга чакырып жаткан мейманыбыз Жогорку кеңеш депутаты, бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү Надира Нарматова. Саламатсызбы, Надира Зимовна? Ушул дагы чийки жерлери болуп калды бул мыйзамдын эмне себептен артка кайра толуктоого жиберилди? Саламатсыңарбы, урматтуу радио угармандар, жалпы көрүүчүлөр. Биздин Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин күн тартибине кечээки биринчи күнү болгон заседаниянын күн тартибине ошол каралган маселелердин катарында депозиттерди коргоо жөнүндө мыйзамдын долбоору келип түштү. Экинчи окууга, биринчи окууда биз негизинен концепциясын кабыл алганбыз. Тилекке каршы ошол боюнча эле кайра келиптир, эч кандай өзгөртүү толуктоолор кирбей. Ошон үчүн экинчи окууда биз профилдик комитет катары бул маселенин мыйзамдын долбоорун карадык. Мен сунуш бердим мыйзамды ошол экинчи окуудун алкагында комитеттин деңгээлинде кайра кайтарып туруп, күн тартибинен алып, кайтырган жокпуз, күн тартибинен алып турдук да, күн тартибинен алып, кайрадан толуктап, талкуулап, ошол демилгечилер менен, эксперттик топтор менен, атайын иштеген жумушчу топтор менен карап, комитеттин мүчөлөрү менен депутаттардын айткан сын сунуштарын эске алып, кайрадан карап чыгып, анан жок комитеттин кароосуна алып келүү жагын сунуш кылдык. Көпчүлүк добуш менен колдоого ээ болуп, мыйзам күн тартибинен алынып турду. Себеби бул мыйзамдын долбоору өзү ат айтып тургандай эле депозитчилердин укугун коргоочу мыйзам. Анан бул мыйзамдын иштөө тартиби ошол биздин мамлекеттик ишкана бар, агенттик бар атайын, ошол депозиттердин укугун коргоо боюнча атайын агенттик иштейт. Анткени биздин мамлекеттин ичинде 23 коммерциялык мамлекеттик банктар расмий түрдө иштешет. Улуттук банктын көзөмөлүнүн алдында ошолордун иштөө тартибинде учредительдерден, банкты түзүүчүлөрдүн ошол учредительдик уставдык фондунан сырткары ашыкча каражаты бар адамдар банктарга өздөрүнүн каражаттарын салышып, анан ошодон жылдык пайыздан өздөрү депозит алышып, пайда алып турушат да, акчаларын жүгүртүүгө ар бир банкка бөлүшүп турат. Анан ошол банктарга салган акчалары жыл сайын мындай бир банкротко учурабастан, кайсы банкка салган болсо, ошол банк өзүнүн акча жүгүртүү ыкмасында элдер менен акчаны берип, кредит алуучуларга, заемщиктерге берип туруп, анан ошолордон түшкөн пайданын эсебинен депозитке акчасын койгон адамдарга дагы берип турат. Бүгүнкү күндө бизде ушул 15-16%, 13%тен 16%ке чейин түрдүү банктар өздөрүнүн кызматын көрсөтүп келет депозиттерге, акчасын койгон депозитчилергечи. Ал эми ошол эле мезгилде алардын алган акчасына банк өзүнүн кызматын кошуп туруп, анан 19%, 20%, ошентип 33%ке чейин насыя алуучуларга акчаны берип, жүгүртүп, кызмат көрсөтүп, ошону менен кошкон проценттердин негизинде тиги насыя алуучулардын эсебинен булар пайда табышат да. Анан тапкан пайданын эсебинен булар дагы кайсы бир деңгээлде процентини ошол акча койгон депозитчилерге берет. Ошол эле мезгилде банк дагы өзүнүн пайдасын табат. Анан эми ошол максатта бул өздөрүнүн иштөө ыкмаларыны мыйзамдаштыруу максатында бул мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизишип келишкен.
мында негизгиси ошол шарият принциптерин менен иштөөчү банктар да бар да. Бүгүнкү бизде ага чейин иштеп жүргөн жанагы процентке берип жүргөндөр бул жанагындай капитализм системасында сыяктуу ошол капиталисттик түзүлүштөгү ыкма менен өзүнүн акчасын берет, депозиттин акчасы болобу, өздөрүнүн уставдык фондунун акчасы болобу, насыя алуучуларга акчаны берет дагы үстөк пайызын кошуп туруп, анан ал насыя алуучунун иш аракеттерине көңүл бурбайт да. Алар ошол өздөрүнүн акчаны бердиңби, бергенден кийин ал өзүнүн аябай төмөнкү баада кыймылсыз мүлктөрүн залогко коюшуп, анан ошол залогду коюп алганлыгы үчүн аларда коркунуч жок болот дагы, насыя алуучуларга процент менен каражатты берип коюп, унчукпай отура берет. Ал капиталисттик түзүлүштөгү банктар көбүнчө өздөрүнүн жекече кызыкчылыгын ойлойт дагы, ал насыя алуучулардын кызыкчылыгын ойлобойт да. Тескерисинче насыя алуучулар банкрот болуп, алар залогко койгон үй мүлктөрүн, кыймылсыз мүлктөрүнү банкта калып калса деген кызыкчылык болот. Себеби алар өздөрүнүн жанагындай баа коюучу, баалоочу кызматкерлер аркылуу кыймылсыз мүлктөрдү өтө төмөнкү баада баалашат дагы. Базар баасында баалабастан, базар баасынан дагы булар жарым баасына баалап, кээде бир 3/1 баасына баалап койгон фактылар да бар. Ошон үчүн көп насыятчылардын наразычылыкты билгизип, коомчулукта көйгөй жаралып келаткандыгы бул бекеринен эмес да. Ал капиталисттик түзүлүштөгү банктар, коммерциялык банктар, булар ушул залогко коюп, анан кийин акчасын берет дагы, процентини белгилеп коюптур өздөрүнүн белгиленген тартиби боюнча, унчукпай отура беришет. Ал насыя алган иштейби, иштебейби, ал белгисиз. Бу ошонун натыйжасында бизде бүгүнкү күндө кредитти алып алышып туруп, анан төлөй албай, банкрот болуп, иш аракеттери жүрүшпөй, бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлктөрүн банкка алдырып коюп, көптөгөн штрафтарды төлөшүп, пенияларды төлөп күйүп жүргөн элибизде көп. Себеби 90%-тен ашык элибиз бүгүнкү күндө кредит менен жашайт. Жумушсуздуктун айынан, жумуш жоктун айынан, анан акылы жетип туруп иш баштайын десе каражаттын жоктугунан бүгүнкү күндө банктарга көз каранды болуп, түрдүү банктардан кредит алып, насыя алышып, иш жасап жүргөн адамдардын бардыгы эле ал насыя алган, кредит алган адамдардын иши жүрүшүп кетип эле ушундай бир байып кетти дегенден биз алыс болушубуз керек. Себеби бүгүнкү күндө бизде банк системасында үстөк пайыздар өтө жогору болуп турат да. Үстөк пайыздар жогору болгон үчүн муктаж болгондо аргасыздан биздин карапайым элибиз, өзгөчө айыл жериндеги адамдар ушул кредит алганга көнүп алышты. А кредиттин жоопкерчилиги бул ополтоодой жоопкерчилик да. Себеби алган каражатты иштетиш керек. Иштетпесең, жолун таппасаң банкрот болот дагы, залогко койгон кыймылсыз мүлктөрүн алдырып коюшат да. Ушундай бир көйгөйлөр жаралып аткандыктан биз ошол бүгүнкү күндө ошол депозиттерди коргоо боюнча агенттиктен алып келген мыйзамы ошол адамдардын ушундай мен азыркы мен айткан көйгөйлөрдөн арылтуу максатында ислам принциптерини, шарият принциптеринин негизинде кредиттерди бере турган, насыяларды бере турган болсо, биздин ошол иштейм деген карапайым адамдарга, кызыктар адамдарга иштегенге жеңилдик болот экен да. Ошол маселени биз мындай мыйзамдын долбоорун атайын жазгандан кийин элге дагы туура түшүндүрүшүбүз керек. Мына бүгүнкү күндө Eco Islamic Bank деген 100% шарияттын принциптери менен иштеп атат. Ал шарияттын принциптери менен деп иштегенде бул ошол жерде шарияттык кеңеш бар экен. Принциптерин иш жүзүнө ашырган атайын кеңешме түзүлүп банктын алдында. Ошолор кимдерге насыяны берет? Алар шериктештик
түрүндө иштеп кете алабы, банкрот болбойбу, кийин соңу акчага күйүп кетпейби, ушундай максатта бул шариаттын өзүнүн принциптеринде алал арам деген сөздөр менен кайсыл каражатты кайсыл багытка жумшайт. Мисалы үчүн спирттик ичимдиктерге, сигарет сатуучуларга жана башка ушуга окшогон бир арам жолдорго беришпей, адал жолдор менен өсүп өнүгүүгө, мындай бир өзүнүн бизнесini өнүктүрүүгө багытталган проектлер боло турган болсо, ошол шарият принциптери боюнча насыя берүүчү бар бир банктын алдындагы түзүлгөн шарият кеңешмеси бүт барын карап көрөт экен. Ал шарият кеңешмесинин составына ошондой бир диний алымдардан, күчтүү юристтерден, эксперттерден, ошол жердеги бүт ошол шарият принциптерин жүзүн ашырганга биргелешип иштегендердин көзөмөлгө алып туручу адамдардан атайын шарият кеңешмеси түзүлүп, анан көрүнгөнгө эле бере бербейт экен да. Ошону карап туруп, анан ошонун негизинде түзгөн долбоорду карап чыгып, ошол түзүлгөн долбоор адилеттүү түрдө, мындай адал жол менен иштеле турган болсо, анан каражатты берилет экен. Болгондо дагы шарият принциптери менен ашканда жанагы капиталисттик банктарга сыяктуу процент деген сөз жок болот экен да. Процентке бер деген жок болот экен дагы. Анан кийин залогко алуу деген дагы жок болот экен да. Себеби үй мүлкүнү залогко койбойт экен. Ислам принциптери менен каражат алгысы келген адам өзүнүн долбоору менен банкка келет экен. Ислам принциптери менен каражат берген ошол сураган адам өзүнүн иштей турган келечекте акчаны жумшап, ошондон бир пайда таап, элге кызмат кылып, адал жол менен акча таба турган долбоорлорду жасап келсе, ошол долбоордун негизинде долбоорун защита кылып, жана шарият кеңешмеси ошол долбоорду жактырса, анан каражат берет экен. Бергенде дагы бул ошол банк менен шериктеш болуп иштейт экен да. Алар ар бир долбоордун аткарылышын көзөмөлдөп, керек болсо акчаны кайсы жакка жумшап атат, ошону башка багытка жумшап кетпейби, ошол өзүнүн долбоордогу жумуштун ишинин аткарылышына тыгыз биргелешип, шериктеш катары жумуш жасап, анан ошодон пайдадан түшкөн адал акчадан булар өздөрүнүн тиешелүү кызмат акысына алып, капиталын көбөйтүп кетет экен да. Ушул нерсени биз элге туура түшүндүрүшүбүз керек да. Ушул багытта мен кече берген суроома жооп ала албай калдым эле. Ошондон биз мыйзамга так көрсөтүп коелук. Эмне үчүн мыйзамга силер шарият принциптери боюнча маселени талапты коюп атасыңар. Эгерде кое турган болсок, анда биз элибиз ошону түшүнүш керек дагы, элге кызмат кыла турган мыйзамды биз кабыл алып беришибиз керек деген максатта мен сунуш бердим эле. Анан мен кечээ күнү келишти. Кечээ күнү биз отуруп алып туруп, ошол эксперттик топтор менен талкууладык. Мага келди, мен өзүм отуруп талкуулап, бүт бардыгына көзүм жетти. Бул мыйзамдын долбоору ошол эле иштеп аткан мамлекеттик агенттик депозиттердин укугун коргоо боюнча агенттикке тиешелүү болгондуктан бул мыйзамдын долбоорун колдосо болгудай. Себеби бир гана мен сунушум, бул жерден карапайым элге туура түшүндүрүшүбүз керек экен да. Бүгүнкү күндө 100% ислам принциптери менен шариаттык кеңешменин алдында түзүп туруп, Эко Исламик банк иштеп аткан болсо, андан сырткары дагы 5 банкта, Рыска банк, Айыл банк, анан Бакай банк, ошол эле мезгилде АКБ Кыргызстан банктары параллелдүү түрдө алып кетип атат экен да. Капиталисттик система менен дагы жанагы залогко алып дагы иштешет экен, анан кийин шарият принциптери менен дагы өзүнчө иштешет экен. Ошондо булардын бардыгы эки түрдүү багытта, экөөнүн каражаты эки багытта кетет экен да. Залог алып, анан залог албай шериктештик менен ислам шариятынын принциптери менен алып баргандыгын. Бул эми жакшы нерсе, келечегинде жакшы нерсе. Бул жана карапайым адамдарга залогу жок болсо дагы
иштей ала турган болсо, долбоорун түзүп келип туруп, ошо шарият принциптери менен иштеген банктар менен шериктеш катары адал иштерди уюштуруп, ошодон түшкөн пайданын эсебинен экөө шериктеш катары өзүнүн жасаган эмгегине жараша бөлүшүп алса болот экен. Мисалы үчүн каражатыны ошол банк берип атат адал жолуна. Тиги иштейм деген бизнесмен, ишкер, ал өзүнүн ошол жерде уставный фондко койгондой жери менен, имараттары менен, акыл-эси менен, идеясы менен кирип, анан экөө шериктеш болуп жумушту аткарып, банкрот болбой пайдага чыгууга экөөлүү биригелешип аракет жасайт экен да. Мен жана жогоруда башында айтпадымбы, берке жөн эле процентке акча берген капиталдык банктар, алар насыя алуучунун кызыктары эмес экен да, насыя алуучунун тагдыры кызыктырбайт. Алар очойгон процент менен акчаны берип, 19%тен 33%ке чейин кетип атпайбы коммерциялык банктар. Анан тигин үй мүлкүнө болобу, кыймылсыз мүлктөрүн залогко коюп алып отура берет экен. 3-төн 1 же 3-төн 2 бааны коюп алып туруп, ошондо жана жабырланган адамдарыбыздын көбөйгөнү ушундан болуп атат да. Жанагы ислам принциптери менен жасалган, шарият боюнча жасалган ишкерликтин түрүндө жана шериктештик түрүндө болуп атат, залог жок болуп атат. Негизгиси идеялардын, иш аракеттердин аракетинде шериктештиктин негизинде табылган пайдадан бөлүп алышат экен. Ошон үчүн ушул жерден мен айтып кетейин дегеним, дагы бир нерсе, мен ошол мыйзамдын долбооруна сын келтиргеним, ушуну биз ачык элге түшүндүрүп айтайлык. Экинчиден, бүгүнкү күндө дагы булар жанагы банктар ошол депозит койгондордун койгон акчасынан тапкан пайдадан 0,2% жанагы агенттикке түшүрүп турат да. Агенттикке түшүргөндөн кийин агенттиктерди биз булар ошол депозиттерди койгон акчасын кошуп койгон адамдар, депозитчилер күйүп кетпес үчүн мамлекеттик кепилдикти коюуну талап кылып атышат. Бүгүнкү күндө 5 миллиард өздөрүнүн каражаты болсо, ошону 15 миллиардка чейин көбөйтүүнү мыйзам түрүндө атайын беренеге киргизип атышат да. Агенттиктин сунушу мыйзам түрүндө сунуш кылып атат. Бул каражат мамлекеттин эсебинен болгон каражат да. Буга чейин бүгүнкү күндө агенттиктин бир 5 миллиардка жакын каражат акчасы болсо, ал каражат акчаны дагы жанагы 23 банк деп атпаймынбы, ошол банкка депозитке койгон акчалардан түшкөн пайданын эсебинен 0,2% ошол агенттикке түшүп турат. Себеби ал түшүп турган каражат ошол кайсы бир банкрот болуп калса, ошол жерге акчасын койгон адамдарга 1 миллиондон кем эмес төлөп беришет экен да. Ошол үчүн ушул 200 миң эле деген сумма болчу да, азыр миллионго көтөрүп атат деген мыйзам күчүндө ошондо. Ошол мына кабыл алсак анан ошол болот. Биз кабыл алып, мыйзамды кабыл ала турган болсок, 1 миллионго чейин төлөп берүүгө көтөрүлүп атат. Ошондо аларга 1 миллиондон төлөп бериш үчүн банкрот болгон гана банктагы депозитчилерге. Анда биз мамлекеттик кепилдикти коркпой, үркпөй банктарга депозит акчаларын салыш үчүн кокустан ошол банктардагы банкротко учурап калса, депозитчилерге 1 миллионго чейинки каражатыны ошол жанагы түзүлгөн фонддон төлөп беришет дагы, а кийин алар жердеги банкты ликвидировать эткенде ошол жердеги банкты башкарып калган ликвидаторлор жанагы агенттиктин аркылуу атайын дайындалган ликвидаторлор банктын тиешелүү адамдарынан деп мамлекеттин акчасын өндүрүп алып ордуна коет да. Бунун ошондой жолдору бар, мындай чукулдап тизилдегенде. Экинчиден, баалуу кагаздар боюнча бул жерде коюуну дагы биз ошол мыйзам долбоорунда так аныкталбай атат. Себеби депозиттерди коргоо мамлекеттик агенттиктинде бүгүнкү күндө алар алсыз болуп туруп атат да. Ошону биз так мыйзам менен көрсөтүп беришибиз керек да. Ошон үчүн мыйзамга так көрсөтүш керек. Себеби капиталдык система менен келген 0,2% дагы адалданган шарият принциптери менен келген 0,2% дагы бардыгы бир казынага түшүп атат да.
Бул бир казынага түшүп туруп, акчалар бар чогуу менен каяка жумшала турганы, кайсыл жака багытталгандыгы жөнүндө так аныкталган эмес. Ошондуктан бул жерден биз экиге бөлүп коюшубуз керек. Ошол агенттикке келип түшкөн пайдадан түшкөн 0,2%-тин адал жол менен келген шарият принциптердикине баалуу кагаздарды чыгарып койсо, беркинекине дагы өзүнчө баалуу кагаздар чыгарса, ошондо экөөнүн каражаты эки башка счетто туруш керек да. Эгерде депозитчилер мен адалга бердим эле, шарият принциптери менен иштеле турган банкка акчамды койгонмун, силер аны арам жолдорго да жумшап атасыңар деп мындай эме коюшу мүмкүн да, талап коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул жерден мыйзам түрүндө биз так көрсөтүп коюшубуз керек. Ошол маселелерди мыйзамга кошумча киргизгиле деп мен кече эксперттик топторго отуруп алып тактап түшүндүрүп айттык. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз элибизге Улуттук банктын төрагасынын орун басары кече катышты, Манас мырза. Мен ошолорго өзүмдүн депутаттык сунушумду айттым. Ошол насыя алуучулардын укугун коргогон мыйзамдын долбоорун бир иштеп чыксаңар. Анан биз дагы жардам берейлик, биргелешип иштейлик. Ошол насыя алуучулардын укугу эч жерде корголбой калып атат. Акчаны алып эле иштетсе иштеп ийгиликтүү болуп калса жакшы, ийгиликсиз болуп калган болсо чырылдап эле залогко койгон мүлкүнөн ажырап, үй керек болсо жалгыз үйүнөн да ажырап, көчөдө калып калган адамдар көп болуп атпайбы? Ошон үчүн жанагы мен айтат элем, өзүнүн пейлин оңдоп, ниетин түздөп, адал эмгеги менен ишкерликти жүргүзүп пайда табууну ойлосо, ошол шарият принциптерине моюнга алып туруп, шарият принциптеринде адал эмгектен багытталып туруп, күрөөсүз каражатты шериктештик менен беришет экен. Ошол багытты тандаган жакшы го деп ойлоп калдым да. Себеби азыркы мыйзамга дагы биз киргизип атабыз да. Мыйзамда бар. Ошо шарият принциптери жөнүндө иш алып баруунун ыкмаларын мыйзам менен азыр бышыкталып атат. Ошондо бул жака оогон кайра жакшы экен деп ойлоп калдым да. Рахмат. Бул жерде процент деген сөз жок болуп атат, күрөө деген нерсе жок болот экен да. Мага жакты, ошондуктан кече талкууладым, сунуштарды бердик, дагы бул мыйзамдар дагы талкуулап туруп, кийинки окууга келгенде биздин айткан сунуштарыбызды киргизип туруп, анан кайрап келишет да. Кече биздин кайтарганыбыз туура эле болгон экен, көп маселелерди такташып кайра сунуш кылып атабыз. Анан Улуттук банктын дагы өкүлдөрү айтышты, туура эле айтканыңыз туура. Биз ошол насыя алуучулардын дагы кредит алуучулардын укугун коргогон мыйзамдын долбоорун даярдап келейлик, биргелешип иштейлик туура чечимди айтышты. Буюрса ошол насыячылардын укугун коргогон мыйзамды сөзсүз түрдө пакет документ кылып алып келсе жакшы болот эле, бирок бул насыя алуучуларга бул депозиттердин укугун коргоо агенттигине тиешеси жок да. Бул Улуттук банк даярдап келсе болот. Өзүнчө эки башка мыйзам, эки башка мыйзам болуп келет. Бирок ошон үчүн башка депутаттар дагы ушул маселени козгошту да. Улуттук банк жоопкерчиликти алыш керек бул жердечи. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиогучулар, өзүңүздөр уккандай, Жогорку Кеңеште бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитет караган маселелердин ичинде аманатчылардын укуктарын коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунда миллион сомго чейин өздөрүнүн депозитчилер, аманатчылар. Жок, аманатчылар кирбейт берге. Аманатчылар? Жок, аманатчылар кирбейт, депозитчилер. Мен ошон үчүн айттым да. Депозитчилердин укугун коргоо боюнча мыйзамдын долбоору бул байлардын акчасы дагы көбөйсүн, булар күйсө болбойт деген мазмунда болуп калып атпайбы? Бирок депозит деген аманатчы кыргызча аталышыбы деп атам да. Кепилдик болбосо алар дагы акчасын банкка койбой коет. Ошондуктан мамлекет кепилдик берип атат, кийин ал жанагы банкрот болгон гана немедегилерге, банктагыларга төлөп берет да. Банкрот болбогондорго тиешеси жок. Банкрот болуп калган чакта менин кокус акчамды таппай калам деп акчасы көп адамдар депозит койбош үчүн мамлекеттик кепилдик катары бул мыйзам келип атат. Аманатчылар болсо булар жанагы кредит алуучулар. Алардын укугун коргой турган мыйзам азыр жок болуп атат. Мен айттым, сиз ошону түшүнбөй калдыңыз. Мен аманатчылар деп депозитчилердин кыргызча котормосу катары түшүнүп атам да.
Сиз насыя алуучуларды аманатчылар деп атасыз. Ошондой кечиресиз. Туура мен сизди адаштырып койдум. Туура аманатчы менен насыятчылар туура. Биз насыятчылардын укугун коргой турган мыйзам жазышыбыз керек. Бул мыйзам ошо как раз сиз айткан депозитчилер менен аманатчылардын укугун коргогон мыйзам келип атат. Себеби алардын укугун коргобосо экинчи жагы алар каражатын койбой коюшу мүмкүн, кепилдик болбосо. Бул деле кызматташуунун бир түрү. Кызматташуунун бир түрү. Себеби банктар ошол аманатчылардын акчасы менен иш жүргүзөт да көпчүлүгүчү. Рахмат атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиогучулар, сиздер парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышында депутат Надира Нарматова менен жолугуша алдыңыздар. Анда каржылык сабаттуулук жөнүндө сөз болуп, насыятчылардын ошондой эле аманатчылардын дагы укуктары, милдеттери жөнүндө даярдалып жаткан мыйзам боюнча кабар алдыңыздар. Саламатта болуңуздар.